балдарыбызды аябай аяйт экенбиз. Мен да эми болуп, баламды аябай, балдарымды аябай аячумун, жумуш кылдырчу эмес, мени койчу уктап атат. Мен өзүм эле жасайынчы ушул жумушту уктап алсын, ойгонгондон кийин жасап коет башка жумушту деп өзүм эле аракет кылып иштей берчүмүн да. Атасы энесин сыйлап турса, энеси атасын сыйлап турса, анан балдары ошол энесин дагы атасын да сыйлайт. Бизде премьера сайын ошо ойноп аткан актерлордун баары Кур'ан окуп, Аллахтан суранып дегенде ушул спектаклибиз жакшы өтсүн, алар мындай өтө берилип ишенет деп ойлойм да. Анткени мен сахнага чыгып ошо музыка болуп атса деле ушунчалык ичимен жалынып турам да. Кудайым ушул спектакль жакшы өтсө экен, ошо элге өтүмдүү болуп, ак суудагы атуу же болбосо жүйө болбосо, Коспектеги кара түн дегенде мен Үркүндөгү бир аялдын ролун калың алып, ошол сахнамды бактап дейинчи, анткени ыйык нерсе сахнабыз. Илгери Бектенбай Раматылыкка мен айтып калдым, мен ал пьесаны эми спектакль айтпай коюп, ошол пьесаны мага коюп бербейсизби, ушуну ойнойт эле орустар да. Тарыхый чыгармада ушуну ойнойм деп деле бар эми ичимде үмүт кылган эмелеримчи, мындай айтпай да калдым да. Ошондойчу ушуну ойнойм дептир деп айта албаймчы. Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы Жан азык көрсөтүүсү эфирдик пультта. Мен Муса Шакманов. Бүгүн биз экинчи чыгарылышты тартуулап жатабыз. Биздин каналга катталганды жана ошондой эле лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Бүгүн да биздин мейманыбыз кино жана театр жаатында таанылган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлмира Ташматова эжекебиз мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда суроолорго өтөлү Гүлмира эже. Гүлмира эже, ар бир роль актрисанын жан дүйнөсүнө өтөт дешет. Сиздин жашоо болгон көз карашыңызды өзгөрткөн же өзүңүздү жаңыча тааныткан роль болгонбу жашооңузда? Ар бир актриса ошо ролду алгандан кийин ролдун үстүндө издегүү менен иш баштайт. Ошол драматург жазган мүмкүн 20 жаштагы, 40 жаштагы, 50 жаштагы деген аялдын образын түзүш үчүн ошонун кулк мүнөзү, социалдык положениясы, эмне болуп иштейт, кандай адам, семьясы кандай, ошонун баарын биз оюбузда кагаз үстүндө, кээде кагаз үстүндө түзүп алабыз, кээде оюбузда түзүп алабыз. Ошол образдын үстүндө иштейбиз да. Анан ал образыбыз чыгыш үчүн эл көрүүчүлөр баалаш үчүн, өзүнүн купулуна толуш үчүн өтө чоң эмгек бар бул жерде. Аракет кыласың, изденесиң, кээде тааныштарыңдын арасынан баскан турганын сүйлөгөнүн, кээде бешкирин дегенде эме прическаларынан издейсиң, баскан кандай басат, эмне басат, ошондой эмне түзүп аласың да. Анан түзүп алып иштеп баштаганда ошол образың жакшы чыкса, анан сахнага чыккандан баштап сен элди өзүңө тартып алышың керек. Элди өзүңө тартып алыш үчүн ошол жанагы айтып аткан нерселерди туура түзүшүң керек да. Анан экинчи суроо эмне дедиң? Экинчи суроо ошол сиздин жашооңузда болгон көз карашыңызды өзгөрткөн же өзүңүздү жаңыча тааныткан роль? Жашоомду аябай мындай 100% өзгөрттү деген эле эмем жок. Анткени мен ол деген драматургтун биз узун бойлуу чаял дегенде иштеп баштаганыбызда мен биринчи жолу ошол нерсе мындай оюма келди да. Анткени мен 50 жаштагы октомун
мен ошондо ойлондум да, мен анткени аякта жалгыз баласы болот. Ошол жалгыз баласын ушунчалык жакшы көрүп, ушунчалык тарбия бердим деп аракет кылып чоңойткон аял, анан ошол баласы өлөр алдында дагы келбейт. Бүгүн энесине мээримин төккөн эмес да. Анан ошондо мен биринчи жолу мен ойлонткон маселе ошол болду да. Мен ошол эне болуп ушул эки балама кандай тарбия бере алдым, Кудай сактасын. Бирок ушул жерде болуп аткан окуя менин турмушумда да болуп калбайбы? Мен ошол балдарыма мындай туура тарбия бердимби деген суроо болду да мендечи. Андан кийин аялдар башкалык болот чучайда биринчи жашоомдо биринчи лемдерин ролун ойнодум да. Анан анда дагы ошондой эме келди. Ал да бап эстеп, күйөөсөккө бап эстеп демеле колунда болгон нерсесин баарын баласынын арына эшиштики, алып эштеп баккан балабыз ушундай болуп атат дейт да. Анткени күйөөсү өлгөндөн кийин ал келинин колунда, баласынын колунда калат да. Балдарын карап эртеден кечке үй жумушумду жасайм, балдарга тамак жасайм, мектепке жөнөтөм, уулумдун тамагын берип жумушка кетирем. Келиним болсо түшкө чейин дивандан күчүн көтөрбөй уктайт деп айтат да. Анан мен ошондо дагы ойлондум да. Азыр бизде аябай көп болуп кетпедиби? Мурун кыргыздарда эч качан ата-энесин карылар үйүнө берген эмес. Азыр болсо орустарга караганда кыргыздар аябай көп экен да. Көбөйдү. Аябай көбөйдү. Ошондуктан мен ойлондум да, эмне себептен кыргыздар ошондой ата-бабабыздан келаткандай эме жок, бирөөнү урматтап, кичинин сыйлап аткан элибиз өзүнүн төрөгөн энесин, өзүнүн жакын атасын ошо бакпай ушага таштап кетти, таштап атышат деп өзүмө өзүм суроо бердим. Анан өзүмө өзүм кайра ойлонуп мындай жооп алдым десем болот да. Анткени биз балдарыбызды аябай аяйт экенбиз. Мен да эме болуп, баламды аябай, балдарымды аябай аячумун. Жумуш кылдырчу эмес, мени койчу уктап атат. Мен өзүм эле жасайынчы ушул жумушту, уктап алсын, ойгонгондон кийин жасап коет башка жумушту деп өзүм эле аракет кылып иштей берчү элем да. Анан көрсө биз ошол балдарыбызды мындай эби чеби менен аяшыбыз керек экен. Аларды дагы ошол жашоо турмушка үйрөтүшүбүз керек экен. Бышырыш керек экен да жашоогочу. Оор жумушту үйрөтүш керек, жеңил жумушун да үйрөтүш керек. Энеге жардам бергенде, атага жардам бергенди үйрөтүш керек. Атаны сыйлаганды үйрөтүш керек, энени сыйлаганды үйрөтүш керек. Ал сыйды кандай үйрөнөт? Ал ошол өсүп келаткан бала эне менен баланын, эне менен атанын ортосундагы мамиледен анан билет экен да. Атасы энесин сыйлап турса, энеси атасын сыйлап турса, анан балдар ошол энесин дагы атасын да сыйлайт. Анан ушундай эмеге келип көрсө эмне үчүн дейм да. Мен оюмча, бул менин жеке оюм. Биз ошол балдарыбызды ошол турмушка жакшы үйрөтпөй эле мындай боор этерликтейбизби, ошо ата менен энени оор жумушту колунан ала койгонго үйрөтпөй, кайрадан биз ошол өзүбүз менен өзүбүз эле аракет кылып эле коюп балдардын чоңойгонун үйрөнүп алат дейт экенбиз. Мен өткөн эмеден да көрүп калдым. Мурун деле билчү элем, баарыбыз эле мурда эле билип, аң сезибиз менен туюп эле турабыз. Бирок ошол нерсени жасай билбейт экенбиз да. Мына Япониядагы, Кытайдагы атасы чоң трактор менен жана
жана капусталарды эме кылып ташып атат. Баласы болсо жана оюнчук сыяктуу тракторду айдатып коюптур. Айдайт экен ал. Бала где-то 5-6 жашта эле да. Анан ошол көрсөк кичинекей кезинен алар үйрөтүп өткөн, тарбиялап, эмгекке үйрөтүп өткөн да. Анан ошол баласы эми ал кызык да болуп атат да машина айдаган балага. Оюнчук машина бирок кадимкидей эле капуста жүктөп алып, чоң эле да мындай. Баласы отуруп алып, айдап алып, капустаны салып алып, анан атасына жардам берет. Анан ошо бир чети биз ата-энелер өзүбүз дагы күнөөлүк эмес. Ошо балдарыбыздын ошондой мамиле жасап, ошонун ата-энесин таштап кеткенге деген мындай ой да пайда болот. Себептер болот, да? Кийинки суроо сахна туурасында болсун. Сахнага чыгар алдында өзүңүзгө таандык бир ырым жыйындар болот го. Ошол нерсени колдоносузбу өзүңүз? Ооба. Бизде премьера сайын ошо ойноп аткан актерлордун баары Кур'ан окуп, Аллахтан суранып дегенде ошол спектакль жакшы өтсүн, элге өтүмдүү болсун, жаш ойнойлуу. Анан бизден мурун өтүп кеткен театр алыптарына сыйынып Кур'ан окуп ушундайбыз да. Андан тышкары мен өзүм дагы ошо сахнага чыгарга чейин ошондой эмелер болот. Анан сыйынам мен жардам бересиң ошо Кудайымды ошо биздин улуу алыптардын арбагын бизге мындай күч кубат дейли. Ошо сахна адамдары да анан жардам берсин деген ушундай суранабыз да, суранып турам мен деле. Адамдар бала сыяктуу болгондуктан алар мындай өтө берилип ишенет деп ойлойм да. Анткени сахнага чыгып ошо музыка болуп атса деле ошо ушунчалык ичимен жалынып турам да. Кудайым ошо спектакль жакшы өтсө экен, ошо элге өтүмдүү болуп, эчбир жакшы кабыл алып, эчбир менден образыман чыкпай ушунчалык дем күч берип, өзүм колдоо деп сыйынып турам. Кийинки суроо, көрүүчү менен актёрдун ортосунда көзгө көрүнбөгөн өзгөчө байланыш болуп дешет. Сиз бул байланышты биринчи жолу качан жана кайда, кандай учурда сезесиз? Көрүүчү менен актёрдун ортосунда сөзсүз байланыш болуш керек. Аны бизди окутуп аткан учурда эле биздин улуу мугалимдерибиз айтып үйрөтүшкөн. Ал сахнага биздин мугалимибиз айтчу да, сен сахнага чыкканга чейин шлейф болуш керек бул жакта. Сен ошо чыгып эле мынтип ойнобой, чыкканга чейинки сенин ошол болуп аткан окуяга болгон отношенияң кайсы жактан келе атасың, кандай эмеге келе атасың, ошону кошо алып кирсең, анан ошол көрүүчүнү өзүңө тарта билсең, анан ошол спектакльди башынан аягына чейин ошо көрүүчү сенин сүйлөө менен, манераң менен, сенин образың менен мындай сыртка чыгабай, башка жака көңүл кетпей, ошо бир мындай караган боюнча ошо сенин баскан турганың, сенин сүйлөгөнүң менен ошо көрүүчү түшүнөт. Сен эмнени айтайын деп атасың, эмнени кайсы спектакльде эмне жөнүндө айтып атасың, ошонун баарын ошондой түшүнөт да. Сөзсүз түрдө ошондой мамиле болуш керек. Чыгармачылык жолуңузда сизде эң көп түшүрткөн, эң чоң жоопкерчилик жүктөлгөн роль болду беле сиздин ушу жеке чыгармачылыгыңызда? Ооба. Кайсы? Мен бир эле роль дейм. Ар бир роль кичинеби, чоң талап, чоң ишти талап кылат. Ошондуктан биз бул кичинекей роль, эме роль мындай ойноп деп эч бир актриса, актер ойлонбой болуш керек. Анткени бир берген ролду аягына чейин чыгарып, ошону алып кетиш керек да. Мен мындай жоопкерчиликтүү, аябай жоопкерчиликтүү деген бир эме менде биринчи жолу
маған жаш кези бергенде мен ошондо биринчи жолу жоопкерчилик болду да. Ага чейин мындай жоопкерчилик бар болчу. Ойночумун, ошо мугалимдер айткандай окуп келгенде эле ойноп эме алат элем, бирок бул роль мага тийгенде өзгөчө жоопкерчилик болду да. Анткени бул эжени ошол убакта бул коюлган көпчүлүк болуп кетти. Ошол убактагы кесипкөйлөр, кесип иштери бар болчу. Ошондой тулатуу эжелер ушул жерде иштешчү. Мен ал эжени мен ролдор менен тааныйт элем. Эженин сырткы эмесинен тааныйт элем, бирок жакындан тааныш эмес элем да. Ошондуктан ошол ролду жаратуу бир чети мага ушундай жоопкерчиликтүү болду. Анан койгон режиссерибиз Алмазбек Зарбакбеков ошол кесиптештерин чакырып биз менен жолуктуруп, ошол эже жөнүндө суроолорду бердиртип, алар өздөрү кандай Бакенов кандай адам экенин айтып берип, ошол аркылуу чыгарганга аракет кылдык да. Анан анын үстүнө бул адамды Кыргызстан боюнча эмес, Орто Азия боюнча жакшы тааныгандыктан ошол эженин образын ошол деңгээлде эбочай болду. Мындай ойноп коюптур, ошол калыптыр, мындай эмес болчу деген сөз чыкпасын деп ушунчалык эме болдум да. Аракет кылдым. Анан Кудайга шүгүр 14-15 жылга чейин ойноп турмун жаш кезим. Убактым, жаштыгым өтүп кеткенге чейин ойнодум. Ошол убактарда ошол Дулат эжелерибиз келип премьера болгондо өтө сонун жакшы сонун ойнодум. Өздөрүнүн жакшы баасын беришкен. Өздөрүнүн жакшы ойлорун айтып, жакшы баалар беришти да. Ошол Бакен эженин образын жогорку деңгээлде чыгарды депчи. Сонун. Эң суроо сиз үчүн ийгиликтүү роль деген эмне? Көрүүчүнү кол чабысындабы же өзүңүз жараткан образга толук канааттандуу? Экөөдөн. Анткени сен өзүң толук канааттанбасаң, зритель элдер кол чаба беришет. Бирок өзүң толук канааттанышың керек да ошол ролгочу. Мисалы мен Жаныш Кулманбетов агайыбыздын өзү койгон, өзү жазган Ак суудагы атуу же болбосо Косбектеги кара түн дегенде мен Үркүндөгү бир аялдын ролун ойноп калдым. Ал эпизодический роль болчу. Бирок кичинекей эле роль, бир жерден эле чыгасың, менин өзүм аябай жакчу. Аябай мындай ушундай эргүү менен ойнойт элем. Ошону бүтүп, мындай жинди болуп кеткен баласы өлгөн, баласын көңүлүн көтөрүп алып, баласын издеп, ал көмөктү бала кылып алып, ушундай жинди болуп кеткен аялдын эмеси болчу. Анан мен өзүм ал ролго ушундай канааттанып жүргөм. Анан фестивалга барып калдым. Ошол спектакль менен Кыргызстан боюнча театрлардын ичинде фестиваль болду. Барып ошол эмени алып бардык. Именно биздин театрдан ошол спектакльде эпизодический роль мага алып барышты. Ошол боюнча өзүмдө ойлонгом, демек сен өзүң кулуңа болгон сонун жооп. Кийинки суроо театр менен кинонун айырмасынан көп жылдык тажрыйбаңызга таянып кандай сүрөттөп берет элеңиз? Театр менен кинонун айырмасы өтө чоң. Театрдагы ойногон ролумду азыр эми 20 күн эле чыгарып калбады. Мурда 2 айда 3 айда репетиция кылып, талдап, окуп, анан сахнага чыгып ойноп ушундай чыгарса элек да. Азыр эми 20 күн болсо деле, ошол 20 күндүн ичинде деле ошол образды мындай түзүп чыгарасың да. Анан театрда бүгүн начар ойноп калсаң, эртеси күнү аны оңдоп кеткен болот. Бүрсү күнү андан да жакшы ойноп.
ушундай да күндөн күнгө ойногон сайын бышып деңгээли жогорулайт. Спектакльдердин ролдорунда ойногон сайын көтөрүлөт, мындай роль бышат да. Изденүүлөр болот да. Ооба, изденүүлөр көп болот. Эми бүгүн мындай ойноп койду, болбой калды, эртең мынтип ойноп көрөйүнчү дейсиң. Анан кинодо болсо ошо берген ролду режиссер айтат. Сөзүн берет, сөзүн жаттайсың. Режиссер сага мындай ойноп бериңиз дейт. Анан ойноп бересиң. Бир дубль, эки дубль болобу, үч дубль ойлойсуң. Ошонун ичинен ошол режиссер өзү тандап алат, өзүнө жаккан нерсесин. Анан кийин ал кинонун премьерасы болгондо барып калабыз да, кээде бул жерде мындай ойноп койсоң могу жер болбой калыптыр десең, бирок аны оңдогон болот. Бир еще дагы айырмачылыгы, кино өмүр бою калат. Сен ошол кездеги сакталып калат, ошол кездеги жаштыгың, возрастың да сакталып калат дегендей. Театрда болсо, мен азыр айттым го, талант тагдырда ойногондо биз ошол убакта тартып калып отурбуз. Азыр өкүнөм да, каппай, ошону эмне үчүн алмашпайки, ошол премьерадан кийин хотя бы бир-эки күндөн кийин деле тартырып койгон жок, анда биз жашпыз. Ошо деле оюбузга келбейт. Сүрөттөр жок. Сүрөттөр бар. Бирок ошол тартылбай калган да. Ал биринчи состав ойногон менен азыр андан бери бизде 4-5 состав алмашты. Ошол убакта коюлган спектакль менен азыркы жүрүп аткан спектакль 22 жыл болуп туруш. Асман менен жердей десек болот да. Алмазбек өзү өтүп кетти. Андан кийин өзгөрүүлөр да болуп атканда өзгөртүп атышат спектакльди. Ошо биринчи коюлган эмеси толук кандуу ошол эмеде жок деп ойлойм да. Жакшы. Кийинки суроо, сахна сизге эмнелерди берди? Ал эми өзүңүз сахнага эмес, сахнага эмне бере алдым деп ойлойсуз? Сахна мага мүмкүнчүлүк берди. Анткени мен каалаган, мен бала кезде сот болсом дечим, биринчи бала кезимдечи. Андан кийин врач болом дечим. Андан кийин ошо 7-6 класстардан баштап мен актриса болом деп баштадым. Анан ошол мен каалаган кесиптерди ойногонго мүмкүнчүлүк берди сахна. Менин образдарымды чыгарганга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле мен көрүүчүлөр менен байма-бай көрүшүп турганга мүмкүнчүлүк берди. Ошол мен аркылуу, менин чыгарган образым аркылуу, драматургдун жазган пьесасы аркылуу биздин көрүүчүлөрүбүзгө таалим-тарбия бердик деп ойлойм да. Анан Экинчиси бул сахна эмне бере алды деп ойлойсуз? Сахнага мен эмне бердим? Сахна мага мүмкүнчүлүк бере алды деп айттым азыр. Мен сахнага эмне бере алдым? Мен сахнага менин оюмча ошол мага берген мүмкүнчүлүгүн актап, ошол сахнамды баптап дейинчи, анткени ыйык нерсе сахнабыз. Мен ойногон ролдөрүмдү жакшы деңгээлге чыгарып, элге тартуулап бере алды. Кийинки ушул роль туурасында эле көп жылдык чыгармачылык жолуңузда мына ушул образ менен көрүүчүнүн жүрөгүндө калдым деп эсептеген ролуңуз барбы ушул ойногон ролдоруңуздун арасында? Эми ал көрүүчүнүн эмесинде да менин оюмча биздин убакта
биз ошо жаңы бүтүп келген убакта центр сөзү аркылуу мындай жакшы спектакльдер баягы элге бере турган, өзүм каалап ойной турган ролдорду ойной алган жокпуз. Анан ошол көрүүчүнүн эмесинде, может кинолорунда бардыр көрүш. Ошол биздин мурдагы ойногон оюндарыбыздын баары сакталбай калды деп атпаймынбы? Сакталбай калганына байланыштуу мен зрительдин эмесинде калган калбаганын деле билбейм, бирок кино аркылуу мени калганын эмесин билем да. Анткени көчөдөн көрүп калышат, же магазинден көрүп калышабы, таанып келишип, сүрөткө түшүшүп, сиз бул ролду аябай жакшы ойногонсуз, ушул ролуңуз мага жагат, кинодо аябай жакшы ойнойсуз деген жакшы сөздөрүн айтышат да. Эми баардыгы болбосо деле ошол эл ичинде баардык ролдорубуз бар. Кийинки суроо, эгер бүгүн каалаган тарыхый же адабий каармандын образын тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, кимди аткарууну каалайт элеңиз жана эмне үчүн? Илгери Бектенбай Караматылыкка мен айтып калдым, мен ал пьесаны эмне спектакль айтпай эле коюп, ошол пьесаны мага коюп бербейсизби, ушуну ойнойт эле орустарга да. Деп эме кылсам, Бектенбайге анда мен где-то 40-тарда болчумун, 40-41 ушундай болчумун. Сен Бектенбайге мен болду. Мира, бул ролго сенин жашың өтүп кетти. Таң калып калдым. Эмне менин жашым өтүп кетти? Күндөр эле ойноп жүрбөйбү ал ролду десем катып күлдү да. Ал деген канча жылдан бери ойноп жүрөт, ал деген жаш кезинде ойногон, мына ушул кезге чейин ойноп жүрөт. Анан ал роль азыр сага болбойт, сенин возрастыңа ылайык келбейт деп айтып калды да. Анан өзүм ойлонуп калдым. Чын эле мен ойнойм деген ролдордун баары менин жаштыгым менен кошо кетип калган турбайбы? Көрсө биз жанагы перестройкада жүргөндө ызы-чуу болуп, мындай театрларга көңүл бурулбай, киного көңүл бурулбай, маданиятка көңүл бурулбай жүргөн убактарда биздин мындай жакшынакай жаштыгыбыз өтүп кетти. Эчтеке кылбайчы. Ошого дейт неме кылып калам да, өкүнүп калам. Анан ансыгандай азыр ушул данный моментте мен ролду ойнойт элем, тарыхый чыгармада ушуну ойнойм деп деле бар эми ичимде үмүт кылган эмелеримчи, бирок мындай айтпай да калдым да. Ошондойчу ушуну ойнойм дептир деп айта беремчи. Мен берсе ойнойм. Ойногонго даярсыз, Ойногонго даярмын. Обязательно биз актриса болгондо любой роль берсе, жан талашып, жаныбытыбыз менен берип ойнойбуз да. Кийинки суроо, эмгек сиңирген артист намын алган күнүңүздү эстесеңиз, ошол учурда жүрөгүңүздө кандай сезимдер болгон ушул намды алганыңыз? Канчанчы жыл алдыңыз эмгек сиңирген? 2007 жылы алдым. 2006 жылы менин курсташтарымды кетиришти. Турсунбаева менен Дарья Хусейнова. Курсташтар да булар эми бири-бирине атаңдашат. Худсоветте бардым деди эле жана. Өкөттөн эле кетире берели. Заслугага дешти да мен. Мынтип отурган. Мен деле курсташтарым да отом. Чогуп келгенбиз да. Эмне мени кетирип атасың дедим да. Десем, мынтип карашып, апай сен да курсташсың, экөө кете берсин дейт. Кийинки жылы өзүң жалгыз кетесиң дешти да. Макул деп койдум, анан күтүп жүрөбүз. Күтүп жүрдүм, анан кийинки жылы деле мени жалгыз кетиришкен жок. Баарыбыз эле эми оптом кеттик. Анан Султанбайке Раев звонить этип калды. Күтпөй деле эми баары мындай үмүт кылбай деле жүргөнбүз да. Алам деген деле ойдо жок болчу.
ага чейин алмазбекке звонить этип калды. А Гүлмира, сенин телефонуңду Султан байкең алды. Бир жакшы жаңылык бар окшойт, билбейм, айткан жок деп ошентпедим. Азыр чалат деди. Эме кылдым анан чалды. Чалгандан кийин Гүлмира, куттуктайм, эме заслуга эмгек сиңиргенди алдым. Десе эле мен менен чогуу кеткен актрисаны сурап атпаймынбы? Ала алган жокпу депчи. Алчы десем. Жок, сен эле алдың деди да. Өзүмдү ушундай бир кызыктаа сезип калдым да. Эми экөөбүз кушташып чогуу алсак болмок да. Деп мындай аябай деле монтип сүйүнгөн жокмун, бирок биринчи эле сезимим ошол болду да. Эме алдыбы депчи. Тиги байке деле таң калып калыш керек анан. Жок, сен алдың деп ошентип калды да. Анда ошо баары эми эмгегиңди бааласаң, элиң ошо канча аракет кылып иштеп атканыңды баалап турса, адам любой эле адам сүйүнөт. Ошо бааланып өзүнүн жан талашып иштеп аткан эмгегин баалап турса деп, ошо коллективиби, маданият тармагынын жетектегендерби, ошо жогору жактагы ошо наамды берип аткан адамдарбы ошо баалап ушул бар эле деп айтып баса белгилеп турса, любой адамда каалайт да ошондой. Азыр деле ошо азыр биздин сөмкабыздагы ошол Бакина апабыздын атынан коюлган Жаштар театры талаптуу театр, кыргыз мамлекеттик. Ошол театрда сиздин да салымыңыз бар экен. Ошол туурасында айта кетсеңиз. Бул театрды биз курсубуз менен келип ачканбыз 89-жылы. 13 бала келип ачтык. Иштеп, бирок зданиябыз жок болчу, здания курулат деп. Ошо филармониянын артында жер берилди деп эме кылып жүрүшкөн. Анан биз биринчи спектаклибиз Норбажиевдин «Окуя» пьесасына кошуна спектакль кылып коюп баштаганбыз. Замира Аклаева эжекебиз. Анан биз ойной турган жерибиз жок, Нарынга барганбыз. Премьераны ошол Нарындан өткөргөнбүз. Андан кийин Бектен агай эртештикти коюп калды. Аны деле ар кайсы подвалда жүрүп, Орто Сайдын клубдарына барып иштеп аттык да. Анан кийин эле Советтер Союзу урап кетти да. Урап кеткенден кийин жанагы бизге салына турган зданиянын дайымдуу жок болгон болду. Анан кыргыз драма менен чогуу барып иштеп аттык. Филармониянын подвалында иштеп жүрдүк, цирктин ичинде иштеп жүрдүк. Ошентип иштеп жүрүп, анан акыры могу Эркиндик бульварында СД зданиясы бар болчу. Ошол зданияга бизди временный ошол жака барасыңар деп эме кылды. Анан ага чейин уже бизде ар кайсы жактан актер актрисаларды келип кабыл ала баштаган да. Нарындан Алмазбекке келгенде Нарындан бир топ актер актрисалар келишти, Оштон келишти, Көлдөн келишти, кыргыз драмадан деле келип иштешти. Ошол ошентип толтура иштеп жүрдүк. Анан бул зданияны бизге кийин эле берип калды да. Түзүлгөндөн баштап эмгегиңиз сиңген экен бул театрда. Бул театрды биздин курс келип ачканбыз да. Анан азыр эми бул театрда ошол ачылуу келген балдардын ичинен Канчаңыздар барсыздар? Үчөөбүз эле калдык. Өмүрзат Токмуратов калды, мен калдым, анан Гүлмира Турсунбаева. Үчөөбүз эле ошол үч жагы сөңгүп болуп калдык окшойт. Эми эфирибиздин соңку суроосу сизге актриса катары эмес, аял жана эне катары сыймыктаган эң чоң жетишкендигиңиз кандай? Эмне болуп саналат жетишкендигиңиз? Актриса жана аял катары, эне катары. Эми Кудай бизди бул жашоого аял кылып алып келгенден кийин ошо
ошол Кудайым мени инелик статус деп коебуз, инелик ийимди төккөнгө мага жол берди десем мындай ыраазымын ошого. Аял болуп анан еще эне болуп эки баланы тарбияладым. Азыр деле атам десе болот да. Анткени биз үчүн биздин балдарыбыз 30га чыкса деле биз үчүн бала да. Кичинекей көрүнөт. Кичинекей көрүнө берет, аны кыл, мындай кыл деп совет бересиң, өзүңдүн эмеңди бересиң. Анан бул жашоодо 9 ай көтөрүп, толготуп анан бала төрөйсүң да. Ал балаң төрөлгөндө эч нерсе билбейт. Кенеде кичинекейлик, нээси мен актайм. Бакай болчу. Анан ошол балдарды мен ичинде кири жок, бакай таза, эчтекени билбей, анан кээ бир адамдар бар го эми билбейм, төрөп коюп эле мындай таалим тарбия бербей, үйрөтпөй дегенде анан актай барак болуп аткандан кийин анын кичинекейинен тамак бересиң, кашык кармаганды үйрөтөсүң, горшок отурганды үйрөтөсүң, басканды үйрөтөсүң тайтайлап. Бул колуң гана, бутуң гана дегендерди үйрөтөсүң дегендей. Ошентип аң сезим көтөрүлүп чоңоюп өсөт экен да бала. Анан мектепке барат, садикке барат, мектепте окутасың. Андан кийин өзү кесип тандыганга жардамыңды бересиң, аракеттик кесипти аласың, тандайсың, акылдасасың деп. Ошол жылдардын бүт баарынан өттүм, Кудайга шүгүр. Мындай балдарым төтөпө жаман эмес. Баягы мен ойлонткон көп ролумда деле көп нерсе ойлондум деп атпайм жанагы. Андай эмеден Кудай сактасын, бирок мен балдарымга жакшы эле тарбия бердим деген ойдомун да өзүмчө. Эми соңку суроо. Көшөгө жабылып, сахна бош калганда Гүлмира Ташматова өзүнүн чыгармачылык өмүрүнө кандай баа берет? Эми өзүм баа бере албайм биринчиден. Ошо көрүүчүлөрүм баа берет, ошол менин жанымда жүргөн кесиптештерим баа берет дегендей. Анан бирок эме деп да коет го. Азыркы убакта, мурунку биз мурунку Советтер Союзунун тарбиясын алып калганбыз да, азыркы убакта өзүн дагы баалап, өзүн дагы көтөрмөлөп турган заман экен да. Анан биз мурункунун эмесин алып калдык да, тарбиясын алып калган үчүн мындай өзүбүздү аябай баалап, мен мындай тигидейм, мен мындай дегенден мындай алыс тартынабыз да, мен курагымда алган тартынат болуш керек. Мен ошентип ойлойм. Азыркы жаштар өзүнө өзү баа берет. Ал баа бергенине бир четтик жакшы. Анткени өзүңдү өзүң сыйлап, өзүңдү өзүң баа берип турсаң, тегерек четиң дагы сени ошончолук баалап турат экен. Анын арасында дагы бар мындай эми өзү эмесин көрүп эле турабыз да, деңгээлин көрүп турсак деле өзүн өзү аябай көтөргөндөр да бар. Бирок ошол биздин мурдагы бизден мурун өтүп кеткен сахна чеберлери биз ушул күнгө чейин даңсалайбыз да. Ошол маданият чөйрөсүндөгүлөр даңсалап келебиз, ошол эле Бакен эжени, ошол эле Даргүл эжени, ошол эле Дулаты эжени, Жумадылов агайды дегендей, Байдөөбөтов агайды, алар менен чогуу иштеп калдык да. Берки эми поколение десек болот да. Аларды биз айтып, биз таңктап, биз келе аткан жаштарга, өсүп келе аткан муундарга айтпасак, алар унутулуп калат. Ошон үчүн эми биздин деле театрыбызда жакшынакай актерлор, жакшы таланттуу актерлор өтүп кетти. Ошол эле Марат Байке, ошол эле Руслан, Турду, Айнура дегендерчи.
Биз ошолор жөнүндө биз дамдап айтып мындай роль чыгарган, мындай ойногон деп айтпасам мындай унутулуп калат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмебизге мындай аябай эле баа берип эле мен мындаймын тигиндейм дей албайбыз. Биз тегерек четибиз ошентип туруш керек экен деп калдым да менчи. Гүлмиреже, алтында болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Мындан дагы Кудай буйрса жылга жетпей эл артист деген наам алабыз. Юбилейибизге ынтымак, ошо неберелердин кашында күлүп жайнап, коллективдин кашында бар болуңуз, мыкты ролдор жагып жүрө бериңиз. Ал эми биздин ушул мамлекеттик эркин тоо расмий гезитинин 35 жылдык юбилейи болот. Ошону урматтап атайын биздин меймандарыбызга, экинчи чыгарылыштын экинчи коногу болгонуңузга сизге терең ырахмат беребиз. Бул чын бизден сизге белек. Рахмат. Бизди издеп жүрүңүз. Силерге дагы ошол эркин тоо гезитине дагы ийгилик каалайм. 35 жыл болуптур. Дагы элдин керегине жараган жакшы гезиттерден болсун. Ошол жерде иштеп аткандарга ден соолук, ишине ийгилик, өркүндөп өсө бергиле. Ал эми биз болсо эфирибизде жыйынтык атпайбыз. Эркин тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы жан азыр берүүсү соңуна келип жетти. Эфирдик пультта мен Муса Шахманов болдум. Биз эфирибизде жыйынтык атпайбыз. Кайрадан эфирден жолугушканча бар болуңуздар.